Эмнеги жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Бул өлкөбүздүн демократиялык жолдо бараткандыгын көрсөтө турган дагы бир факты болуп калмакчы. Ал эми азыртадан эле ушул шайлоого карата шайма-шай даярдыктар көрүлүп аткандыгын өзүңүздөр дагы байкап атасыздар. Ушундан улам биз бүгүн шайлоо босогосу жана күрөө каражатынын тегерегинде маек куруу үчүн чогулуп отурабыз. Саламатсыздарбы? Алгач биз айтылган тема боюнча даярдалган кыскача сюжетке назар салсак, андан кийин маекти улайбыз. Келерки жылдын күз айларында кыргызстандыктар жаңы парламентти шайлайт. Азыртан тартып эле шайлоого катышуучу партиялардын кызуу даярданып жатканы байкалууда. Ал эми парламентте шайлоодогу 5%дык чекти 10%га жана күрөө суммасын 10 миллион сомго жеткирүү демилгесин СДПК жана Ар намыс фракцияларынын лидерлери көтөрүшүүдө. Алардын айтымында мындай кадам майда барат партиялардан арылууга жардам берип, парламентке туруктуу шайлоочулары жана каражаты жетиштүү партиялардын өтүүсүнө түрткү берет. Эгерде бул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр киргизилсе, мындай партиялар биригип тандем түзүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр көп болот деген да пикирлер айтылууда. Бирок 10%дык чек авторитардык гана мамлекеттерде экенин айрым эксперттер айтышууда. Мындай өзгөртүүлөр кабыл алынып калса, жаш партиялардын арасында нааразычылыктарды жаратышы мүмкүн. Себеби 10 миллион сомдук күрөөнү айрым гана партиялар төлөй алат. Калгандар үчүн бул сумма өтө эле көп. Демек, парламентке кайрадан эле акчалуу партиялар келип калышы мүмкүн деген пикирди айткандар дагы жок эмес. Ал эми шайлоо кодексине сунушталып жаткан өзгөртүү толуктоолорду Жогорку кеңеш 2014 жылдын аягына чейин кабыл алууну пландап жатат. Мына ушундай маселелер бар. Негизги максаты катарында бул парламентке өтүүдөгү шайлоонун жыйынтыгында ким өттү деп эсептелиши керек үчүн буга чейин 5% болсо мурунку шайлоодо. Бул жолу 2015 жылдагы шайлоодо биз 10%дык чекти багындыргыла деген талапты же болбосо демилгени көтөрүп атабыз. Мунун түпкү максаты биз парламентке бара турган партияларды же болбосо жалпы эле республикабыздагы партияларды, саясий партияларды ирилештирип бир сапаттык деңгээлге көтөрөлү деген үмүттү айтып атпайсыздарбы? Канчалык деңгээлде актайт ушул нерсе? Эми биринчи кезекте айтып коюш керек, бул цифралар асмандан түшкөн сандар эмес. Анын үстүнө негизи биз азыркы күндө парламенттин иштешин көрүп, 5 партиянын парламенттик иштешин көрүп, коомчулук арасында ар кандай кептер болуп атат. Биз ошон үчүн эсептеп көрүп, анан ушул жыйынтыкка келдик. Эгерде мисалы биз сунуш кылып аткан 10%дык бөгөт 2010 жылкы шайлоо учурунда болгон болсо, парламентте канча партия отурат эле бүгүн? Эгерде 2011 жылкы кабыл алган өзгөрүү боюнча 7%дык бөгөт болсо, канча партия отурат эле? Ал эми 2010 жыл баарыңар жакшы билесиңер, 5%дык бөгөт болчу. Мына ал жалпы шайлоочулардын тизмесинен болчу дагы Жогорку кеңеште бүгүнкү күндө 5 партия отурат. Биз сунуш кылып аткан бул шайлоого келгендердин санынын 10% жөнүндө кеп болуп атат. Бул сандарды 2010-га алып барып карасак, анда бүгүнкү күндө парламентте ушул биз сунуш кылып аткан өзгөртүү кабыл алынган күндө 4 партия келип парламентте отурмак 2010 жылкы шайлоодо. А эгерде 2011 жылкы биздин өзгөртүү азыркы биз кабыл алып иштеп аткан мыйзамдык өзгөртүү боюнча 7% негизинде 6 партия отурмак бүгүнкү күндө парламентте. Ал эми парламентте канчалык көп партия отурса, анын келечеги кандай болот, ал парламент кандай болот жөнүндө коомчулукта кандай сөз болуп аткандарын менимче бул жерде отургандар да, телекөрүүчүлөр да жакшы билет. Ошон үчүн бул ушул мисалдан келип чыкканда аябай деле чоң өзгөрүү жок. Өтө деле коркутуп кое турган өзгөрүү жок. Теориялык жактан бир нерсени айтып коеюн. Эгерде 7% менен калса, теориялык негизде 10дон ашык партия келгенге мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз киргизип аткан 10% болсо, бөгөт болсо, анда 9% теориялык жактан киргенге мүмкүнчүлүк. 9 парламентке ким келет, канчабыз келет эле деген суроонун тегерегинде чыккан нерсе болуп атабы? Бул биринчи маселе, мен түшүндүрүп атканым, корко турган эч нерсе жок. Анткени себеби 10% дегенде кээ бирлер жүрөктөрү түшүп, эч ким келбечи деп көрүп атпайбы? Бул бир жагы. Экинчи жагы, тактап кое турган нерсе, туура 10%дык бөгөттү баары өтө албай калышы ыктымал. Керек болсо 9 партия эмес, балким 1 партия же 2 партия өтүп калышы ыктымал деген суроо болот да. Анда чындап эле 1-2 партиянын эле монополиясы болуп калабы деген сыяктуу коркунуч болбош үчүн биз айтып атабыз. Эгерде 2 партия өтсө, 1 партия өтсө дагы сөзсүз түрдө биз 4төн кем эмес партия парламентте отуруш керек деген дагы ошол өзгөртүүгө сунуш кылып атабыз. 10дук бөгөттү өтө албай калса дагы, мисалы 1 же 2 партия өтүп кетсе, демек калган 2 партияны ошол
3-чү, 4-чү орунду алган партияларды алып келип отурусканга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Ошондо жанагы сиздер баягы түпкү маанисинен алып атканда мына партиялар ирилешсин, 200-500 миң партия болбой, ошолордун мыктылары чогулсун дагы, бирок күчтүү партия бизбиз деп чыксын деген идеяга такып атасыздар да? Ошону актай алабы деген маселе бар. Эки нерсени, эки максатты көздөйт. Биринчи максат шайлоонун жыйынтыктары сөзсүз түрдө стабилдүүлүктү да талап кылат. Ошон үчүн стабилдүүлүк болуш үчүн, нааразы болгондор аз болуш үчүн 4төн кем эмес деген бир сунуш болуп атат. Ошол эле мезгилде партияларды бекемдеш керек, ирилештириш керек, күчтөндүрүш керек. Бизде саясий партиялар бүгүнкү күндө 200ге жетип калды. Анткени ар ай сайын бир канчадан партия катталып атат. Муну жакшы билесиздер. Ошол катталган партиялардын баары тең коомдун бөлүнүшүнө, ошо шайлоочулардын бөлүнүшүнө, чуручулардын көбөйүшүнө алып келе турган жол. Эгерде чындап эле саясатка келип өзүн көргөзөбүз деген амбициясы бар, саясий амбициясы бар адамдар, жаштар көп болсо, алар ошол тажрыйбасы бар партияларга кошулуп, күчтөнүп келип, анан тажрыйба алып өзүн көргөзсө болот. Рахмат. Бакыт мырза, сиз кошуласызбы ушул коюлган максатты актайт деген сөзгө? Эгерде 10% 2020 жылга коюлса, мен ошого макул болот элем. Эмне үчүн? Мына биз 4 жылдан бери парламент башкарууда келе атабыз. Жаңы партиялар түзүлүп, жаңы партиялар программаны иштеп чыгып, элдин астына чыгып программаларын көрсөтүп келе жатат. Биз азыр 2015 жылкыга шарт бериш керекпиз. Жаңы жаштар партияларгачы. Анткени эгер азыркы иштеп аткан мыйзамды 7% өзү негизи. Мурда 2010 жылы 5% болчу. Эгерде 10% коюлуп калса, анда биздин мына жаңы келеткан партияларга бөгөт болуп калат. Анда акчалуулар биригишет дагы, акча чачат дагы, мына ушул 10%ды алышат. А бирок жаңы партиялар, жаңы идея менен, жаңы программа менен чыккан партиялар өтпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жакта биз азыр 2015 жылкыга мүмкүнчүлүк кылып беришекпиз. Мына мисалы Турция мамлекетинде 10% кылышты. 2 партия өттү. 2 партиянын санын эсептесек 48% эле алган экен добушту. Жалпы 52%ды өтпөй алган партиялар алышты. Мына көрдүңүздөрбү? Жарым шайлоочу сыртта калып калды. Сыртта калып калып, мына бизде дагы ушундай коркунуч бар. Сыртта калып калышып, анан нааразычылык болот. Ошондуктан бул жерден коркпош керек, көп фракциялар болсо. Чыныбай ага, бизде ушул көрсөткүчтө 18%ке чейин түшүп кетет. Тактап коеюн деп турам. Биринчиден 2011 жылкы 7% деген бул өзгөртүү келгендердин 7%. Ошон үчүн айтып атам, азыркы күндө парламентте 6 партия отурмак ошол мыйзам боюнча шайлоо болсо. Ал эми 2010 жылкы 5% деп айтып аткан. Бул жалпы шайлоочулардын тизмесинен. Тескерисинче 2010 жылкыда көбүрөөк болчу. 2011де азайып калган. Муну бир тактап коюш керек. Шайлоочулардын шайлоого 50%тан көбү деле келбейт. Өзү бул бир чындык. Экинчи нерсе Турция боюнча. Турция боюнча 4 партия парламентке келип иштеп атат. 4 партия. Туура 10% бөгөт бар, бирок 4 партия бар. Ак партия, МХП, Демократиялык партия, Социал-демократиялык партия. Анан кийин дагы бир Эгемен Түркия деген 4 партия бүгүнкү күндө методат. Ошон үчүн бул маселелерди тактап койбосок, көрөрмандарга жаңылыш маалымат кетип калбасын деп атам. Анан экинчи нерсе, бир Бакыт мырза айтып калды, жаңы партияларга мүмкүнчүлүк бериш керек деп. Мен бир нерсени айтайын. Коом мезгил өткөн сайын коом өзгөрүп турат, жаңы партиялар дайыма болуп турат. 2020 жылы дагы жаңы түзүлгөн партиялар айтышкымал. Бизге убакыт бербейсиңерби? Биз жаңы эле түзүлдүк, биз элге өзүбүздү тааныталы, ошон үчүн 2025те туура болот деп айтышкымал. Эгерде мындай принцип менен кетсек, эч качан биз өзгөртүүлөргө бара албайбыз. Рахмат. Раштыга, мына азыр Бакыт мырза белгилеп өткөн пайыздык көрсөткүчтөр, эгерде азыркы биз 10% босогого өтсөк, анда парламенттеги элдин бийликке болгон мамилеси же катышуусунун көрсөткүчү 18%га чейин түшүп кетет деген эсептөөлөрдү айтып атышат да айрым эксперттер. Сиздер кандай ойлоп атасыздар? Алдын ала муну айтканга оор. Бул жерде параметрлери көп. Биринчиден канча шайлоочу шайлоого катышты. Андан тизмеде канча бар, канча шайлоого катышты, анан кайсы тосмо парокторду коюп атабыз, ошого жараша болот. Эгер бул келаткан буга чейинки статистиканы айтып келе турган болсок, анда өткөндөгү жалпы тизмеден алынган 5% менен
азыркы учурдагы айтылып аткан 7-8%-ын айырмасы деле жок. Чын дегенде ошо где-то бир аз эле эменин деңгээлинде болуп турат. Азыр бир партияга көбөймөк. Эгер ошол учурдагы азыркы айтылып аткан мыйзамда турган тосмону ала турган болсок, эгер андан ары көбөйө турган болсок, бул жерде укуктук негиздер өзү эсептеп чыга турган же болбосо формулага сала турган эчтекеси жок. Мунун баары тең эле бул саясий эрктен. Эгер чоңураак коюп туруп азыраак партия өтсүн десе ошондой болуш керек. Тиги баары көп эл, тиги көп партиялар ар кайсы агым, ар кайсы тиги багыттагы партиялар өтсүн деп үмүт турган болсо, анда ылдыйлатып койсо болот. Бирок баары эле мисалы ушул учурда бир нерсени эметиш керек. Баягы бир жагында турган нерсеси бул деген бийликтин стабилдүүлүгүнө фракциялардын көп болгону анча деле жакшы эмес. Бул маселеге азыр бир аздан токтолобуз. Бирок сиз айтып аткан кеп боюнча биз 2015-жылдагы шайлоодо азыркы катышабыз деп жаңы түзүлгөн же болбосо майдараак делген партиялар бириге калып бир 5 эле партия келет деген кеп жок да. Ошондуктан баягы ким катышса дагы өзүнүн шайлоочулары бар. Ошолор баягы добушту майдалап таратып кеткенден кийинки көрсөткүч парламенттеги элдин добушунун деңгээли жанагындай көрсөткүчкө чыгып калат деген эсептөйлөр. Кандайдыр бир чектерибиз бар болуш керек. Бул чектердин бирөө мындай болуп атат. Биринчиден Конституцияда жазылып турат 65 мандаттан ашык бир партия ала албайт деп. Ошондон кетишибиз керек. Экинчиден кандай ситуацияларга кабылып калышыбыз мүмкүн. Мисалы бир партия өтүп, мисалы 65 ошол мандатты алып туруп, анан калган партиялар пароктон өтө албай калышы мүмкүн. Ошол үчүн жаңкы 4 партия сөзсүз болуш керек деген бул экинчи деңгээлдеги, экинчи чейректеги тиги тосмо талап болуш керек. Андан кийин кайсы парокту канчаны коебуз дегенди аны чечип алыш керек. Анын баары тең эле баягы орусча айтканда целесообразность менен разумностьтун ортосунда. Эдил мырза, кийинки парламенттик шайлоого карата даярдык жүрүп атабы? Катышасызбы, катышпайсызбы? Азыркы учурда бул суроону коюп атпайсыздарбы? 10% же 5%? Менин оюмча өтө эле мааниси жок бул суроонун. Анткени мына Чыныбай мырза түшүндүрүп бергендей эле айырмасы жок. Мурунку 2010-жылда эле ошончо 5 партия өтмөк деп атпайбызбы? Менин оюмча азыр негизги суроо ошол 2010-жылы биз парламенттик шайлоолорго баратканда айтышканда, мына саясий партиялар калыптанат, мына азыр эксперимент, мына чабак уруп баардыгыбыз үйрөнөбүз, кимиси чөңсө, кимиси үйрөнөт депчи. Мына азыркы негизги суроо шайлоочулар мындай суроону коюш керек да. Мына урматтуу депутат мырзалар отурат, фракция жетекчилери. Сиздер бардыңыздар, 5 партия болуп жеңип бардыңыздар, бийлик колуңуздарга түштү. Ошол 5 жылдын ичинде силердин 5 партияңар эмнени аткара алды? Эмнени аткара алган жок? Андан мурда азыр ошол 5 партия барган ошолор сообу же соо эмеспи? Канчага чачырап, канчага бөлүнүштү? Түшүнүп атасызбы кандай суроо? 2010-жылы булар баягыдай солянка болуп эле шашма түрдө кел сен кошула кал, сен мынча алып кел, сен тигил районду ал деп туруп, мына чийки партиялар кандай барып элибизди кандай башкарып атканын мына элибиз баасын берип атат. Ошондуктан азыр деле кайра алаксып атабыз да, 10%, 5%, округпу, мындай парокпу, эмне парокпу? Менин оюмча бул суроолор биздин элибизди кызыктырбайт. Биздин элибизди кызыктырчу суроолор бул азыркы өкмөт, мисалы Чыныбай мырза, кайсы партиянын сунуштоосу менен азыркы Жоомарт Оторбаев ким жооп берет? Ушул Жоомарт Оторбаев ким сунуштады, ким дайындады? Эмки шайлоого барганда Жантөрө Сатыбалдиевдин, анан Жоомарт Оторбаевдин Эдил мырза, өкмөттөр үчүн ким жооп берет? Мисалы ошол суроолорчу. Мисалы бул жыйынтыктын маселе болбосо, эгерде сөзүңүздү улай турган болсок, жанагы эле нерсе да, мисалы азыр дагы сиз айтып атпайсызбы, мына партиялар ирилеши керек, кошулушу керек, чогулуп келип өтсүн депчи. Анан мына бул парламентте Эдил мырза белгилегендей, мына биз өзүнчө группа түзөбүз, биз тигиндейбиз, мындайбыз деп чашыранды болду дагы, көп маселе ошого дагы байланыштуу жагдайлар түзүлдү да. Мына сиз айтып аткан боюнча ирилешип келсе, ар кайсы партиялардан сен кыйын экенсиң, сен мыктысың деп чогулуп келсе, эртеңки күнү ойго окуй биз баягы позициябыз, анан принциптерибиз таптакыр эки башка партия кошулуп алган турбайбыз деп кайра чыр башталбайбы? Эми бул маселе албетте татаал маселе, бирок бул биринчи кезекте партиялык курулушка байланыштуу маселе. Ар бир партия азыр өзгөчө ушул парламенттен кийин сабак алып калды. Кандай
адамдарды өзүнүн партиясынын катарына алыш керек, ким менен шайлоого барыш керек, эртең ошолор менен кандай иштесе болот деп. Бүгүнкү күндө парламенттик иш бизди көргөздү. Мисалы биздин партияда бир да депутатыбыз фракциядан чыккан жок. Бир дагы депутатыбыз. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин ынтымактуу келатабыз. Биз бул башкалардын тажрыйбаларын көрүп, партиянын ынтымагын, тартибин, дисциплинасын сактоо менен бирге, силер айткандай, кийин кандай дагы адамдарды партияга тартышыбыз керек, кимдеш менен иштешибиз керек. Жулунуп эле менден кийин киши жок деген адамды партияга алыш керекпи? Же кандайдыр деңгээлде бардык жагынан мындай белгилүү бир команда менен иштегенге мүмкүнчүлүгү бар, команда менен иштей алган, ошондой бир тарбия көргөн адамдар менен алга жылыш керекпи деген дагы маселелердин үстүндө иштеп атабыз. Мынакей суроода коюп атасыз, жеке эле бир партиянын ичинде эмес, ошол партиялар арасындагы бир конструктив диалогторго бара билүү маселесин дагы чечип атабыз. 5 жылдык içinde 4 yıllık tecrübe görgöstü. Bugünkü günde biz akırkı 3 yıldan beri 3 partiya til tavışıp işleşip atabız. Tuğra, Otorbayev kimdin talapkar degen sunuş boludat? Otorbayev barış jakşı bilöz, Atameken partiyasının tizmesinde ekinci turçu tizmede. Bирок анын талапкерлигине şu премьер министрлик кызматка алып келгенге макулдук берген дагы эки партия болду. Биздин партия менен Арнамыз. Анткени себеби биз эгерде бир тил табыша албасак, тил табышы иштешкенге көнбөсөк, эч коалициялык көпчүлүк түзүлмөк эмес. Демек, мунун баары биздин бүгүнкү күндө тажрыйба алуу жылдарыбыз. Ошон үчүн дароо эле баарын сындап, эчтеке жарабайт экен, такыр жаңысын баштайбыз деген, бул менимче эси жоктук көз караш болот. Ошон үчүн тажрыйбалардан үйрөнө кадам таштасак, бардыгына менимче жакшы бир келечекке барабыз да. Негизи эле азыр бул демилге көтөрүлгөнгө чейин эле бир топ партиялар мына кошулдук бириктикти билдирүү таратып ишин баштап жиберди. Анан Темирбек мырза, азыр кайнаса каны кошулбайт деп кыргызда айтып коет эмеспи? Ошондой мүнөздө, ошондой картинада кошулуп алган партиялар дагы болуп атат деп дагы элде кеп жүрүп атат да. Мына ушунун өзү кандай байланышы мүмкүн? Азыр бизди калай калып көрүп отурат да. Şu коомдун аң сезими кандай деңгээлде болсо ошондой чечим чыгат. Чындап келгенде саясий аң сезим төмөндүктөн жана идеологиянын мазмунун түшүнбөй, эртеңки экономиканы көтөрүү программанын жоктугунан бүгүнкү күнү көпчүлүк эле каражат философиясындагы күч менен кадыр барктыбыз деп, жанагы аймактык, региондандык тууганчылык принцип менен эле бириккен жанагы топтордун талаш тартышы жүрүп атат. Негизи элге айтыш керек, бул партия деген негизи эмне? Бул демилгелүү адамдардын эртеңки жалпы элдин талабына жараша өзлөрүнүн ошо ишин аткаруу маселесинде бириккен адамдардын аң сезимдүү уюму болот. Ошонун баарын түшүндүрмөйүнчө биз жанагы бул партия, тиги партия жакшы дейбиз. Көчөгө эле жаңы түзүлөт деп партиялар айтып атабыз. Жанагы бийлик өкүлү болуп парламенттик башкаруу системасында иштеген эле 20 жылдагы саясат инсан бир туугандарыбыз. Жаңы партияда эле ачып алып эле баягы эле каражат негизиндеги кызыкчылык, жекелик негизиндеги топтуу партия деп адашып аткан себептен биз мына бүгүнкү күнү туңгуюктан чыга албай атабыз. Кеп даже 10% да эмес, жанагы 10 миллиондо эмес. Ошол тизменин таза өтүшүндө, ошо элдин чыгарган чечими туура кабыл алышында. Мен ойлоп атам, ушу талаш тартыштан алысыраак болуп, элди кайра каттоо, канча ушу адамдын саны бар, ошо адамдын астыга умтулуп койгон максат аткарылабы, же дагы баягы кара яшык менен баягы адашкан 20 жылдык саясатты чыгарып талаш тартышабыз деген маселени элге көбүрөөк түшүрсөк, ошонун багытын туура алган партия эртең жеңип чыгат. Ага көзүм жетип турат. Эгерде ушундай пикирлер болуп атса, анда демилгенин мааниси эмнеде болот? Демилгенин мааниси, эгерде биз Кыргызстандын стабилдүүлүгүн, туруктуулугун сактайлы десек, биринчи кезекте парламенттен көрүп атабыз, туруктуулукка ошо парламенттин да туруктуулугу биз үчүн маанилүү, Кыргызстан үчүн. Анткени себеби партия канчалык көп болгон сайын ошончолук ар жакка дүргүп, бирде оң жакка, бирде сол жакка өтүп, жанагы силер айткандай топтор бөлүнүп, эгерде партиянын ичинде ынтымак жок болсо, партиянын өздөрүнүн бирдиктүү бир идеологиясы болбосо, алар бир оңго чачырап, анан кийин натыйжасында келип өкмөт жарым жылда, бир жылда бири алмашып, жалпы Кыргызстандын жашоосуна, экономикасына түздөн түз зыяны тийген кырдаалды пайда кылат экенин көрдүк. Мына ошол нерселер кайталанбаш үчүн сөзсүз түрдө парламентте дагы кандайдыр деңгээлде бир бирдиктүүлүккө умтулган азыраак күч болуш керек деген ниет турат да. Ушул эле көз карашты мамлекет башчысы да айтып атат. Биз
ирилешкен, сапаттуу иштей турган партияларды парламентке алып келип алсак, анда биз туруктуу иштей турган өкмөттү түзүп, анан кийин стабилдүү иш жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт эле деп. Бакыт мырза, ушул нерсеге негиз ишеним канчалык? Мен биринчи Идил Байсаловдун суроосуна жооп берип коет элем. Биз партия катары түптөлүп, биз шайлоолордо катышып келе атабыз. Бизге эл добуш берип келе атат жергиликтүү кеңештерде. Биз программа менен чыгып, конкреттүү практикалык жумуштар менен көрсөтүп келе атабыз. Эгерде сиздер бизге ишенсеңер, мына ушул программаны мамлекет деңгээлинде аткарабыз деген ой менен келе атабыз. Биригүү маселе боюнча. Биригүү маселе биригиш керек. Бирок принциптер менен биригиш керек да. Бир партия парламенттик башкарууну каалап атат. Бир партия президенттик башкарууну каалап атат. Бирок ошо эки партия биригип атат. Кайсы принцип менен биригип атышат? Бирөө парламент, бирөө президент. Мына ошонун негизинде биз эгерде биригип атканда, биз эмнени, кайсы багытты, кайсы идеянын алдында басабыз? Биз региондорду көтөрөбүзбү? Ушу Бишкектен чыгып, ушу акча каражаттан бар регионго, Айыл Чарбага же башка багыттарга ушул салымды кошобузбу? Тамош союз боюнча биздин өзүбүздүн ойлорубуз кандай? Бир эмеспи? Мына ушундай негизинде партиялар биригиш керек. 10% боюнча, бул жерде коркунуч жок 10% боюнча. Бирок мен айтканым, жаңы келе аткан партиялар кыйналып калышы мүмкүн. Ооба, мына Феликс Шаршымбаевич биринчи бул 10% демилге көтөргөн. Ушуну мен укканда мен ойлодум. Бул ой жаштарга каршы деген ой болдум мен. Анткени бийликте азыр мына партияларда азыр аларда административный ресурс бар. Күч бар, органдар бар, элдери бар. Кызматта иштеп аткан партиялаштары бар. А жөнөкөй мына жаңы чыгып аткан партиялардын жаштарыбыз эч нерсеси жок. Бирок идея, ою бар. Ушу эл үчүн, мамлекет үчүн кылабыз деп, мына бул жерде бир аз тең эмес болуп атат. Анан кийин дагы биз 10% коюп алсак, анда бул жерде чындыгында айтканда бийлик өзүнө бир шарттар түзүп атат деп эсептейм. Азыр мен сизге сөз берем. Мына бизде азыр жаңы түзүлүп, жаш партия катары бизге аты айтылып жүргөн партиянын өкүлү отурат. Сиздин пикир? Чын эле ушундай жагдай түзүлүп атабы азыр силерге? Биздин ой боюнча Бакыт мырзага кошулабыз. Анткени жаштардын азыр же административный ресурсу жок, же чөнтөгүндө акчасы жок. Бирок идеяга абдан бай болуп турат да. Силер эмтен эле административдик ресурс болуш керек дегенге кармансыздар. Сиз жок, мен мындай мааниде айткым келип атат да. Чыныбек мырза айтпадыбы? Келип ошол партиялардын катарына кошулсун депчи. Ошол партиялардын катарына кошулуш үчүн азыр эми ачык эле Өмүрөк Черкешевичтин интервьюсу жүрөт. Ошондо айтып атпайбы, 50 миңден 1 миллион долларга чейинки акчалар деп. Эми ошол жерден жаштарды кандай максатта кошулуш керек? 70-100 месттадагы орундуктарды алыппы же кандай? Ошону биз да түшүнбөй атабыз да. Ушул чектөөнү айрым эксперттер дагы айтып атат, бул демократиянын принциптерине каршы келет деп. Себеп дегенде саясий аренадагы эгерде парламенттик партиялык системада биз өнүгө турган болсок, бири-бирибизге чек коюу, бирөөнүн бутун тосуу, жаш жаңы келе аткан партияларды күрөштөн четке айдап чалып, анан кийин бийлик колдо турган партиялар кайра эле ошол орунда элеп калыштын максатын көздөп атат. Азыр эле Бакыт мырза мисал келтирген 10% киргизген өлкө Түркия мамлекетине эч ким бул диктаторлук мамлекет же парламенттик мамлекет эмес деп айта албайт. Андай мисалдар бардык бөгөттөр бардык парламенттик өлкөлөрдүн бардыгында эле бар. Муну эксперттер эмне негизге таянып айтып атканын түшүнбөй атам. Ал эми жанагы жаштарга каршы бут тосуу деген мааниде Бакыт мырзанын айтканына да кошулбайм. Бакыт мырза өзү жакшы билет. Бакыт мырза жапжаш кезинде ушу бизнеске кирип атканда мен да бизнесте элем. Мен өзүмө конкурент болуп кантип өстүрүп чыкканымды, өзүмө конкуренттерди жакшы билет Бакыт мырза. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде Феликс Шаршембаевичте деле андай ой болгон эмес деп ойлойм, бизде ой болгон эмес. Биздин негизги максат мамлекет, негизги оюбуз мамлекеттин келечеги деген ой турат. Бул максат ошо мамлекеттин келечегине байланыштуу келип чыккан бир иш аракет деп түшүнүш керек да.
Бул жагына ушундай маани берсе. Экинчи, дагы бир маселени айтылып кетти. Мынакей административдик ресурс жөнүндө кеп болуп атат. Мен бир нерсени айтып берейин. Мындан 2-3 жыл мурда Монголияга чейин барып, мынакей азыркы жана биометрикалык жаңы технология боюнча шайлоо өткөрүү, биометрикалык белгилерди тапшырып ошолор боюнча шайлоо өткөрүү жөнүндө маселе козголгондо, ошонун демилгечилеринин бирөөсү менмин. Гел ушул маселени кайра айтып атканда, мага өтө эле жакында чоң саясатчылардын бири айткан: "Ай, Чыныбай, сен эмне анча жантырашып атасың? Силер азыр бийликте турбайсыңарбы?" деп. Ана мен айткам ошондо. Биз бийликте турган менен бүгүнкү бийлик ушуну киргизбесе, эртең биздин ордубузга келген башка бийлик киргизбесе, бул таза шайлоонун элементтерин бийлик киргизбесе ким киргизет? Ошон үчүн биз өзүбүздөн баштап киргизсек, эл дагы ишенет. Тазада шайлоо болот, коомдо да тынчтык болот. Ар кандай ушак айыңдардан, нааразылыктардан кутулабыз деген ниет менен муну да киргизип атабыз. Менимче бул жерде биз жаман оюбуз болсо, туура эмес кызыкчылык болсо, биз биометрикалык паспорт белги менен шайлоо өткөрүүнү такыр жолотмок эмеспиз. Ошону жакшылап түшүндүрүп койгум келет да. Эдил мырза. Мен бир ойду айтып коеюн. Бул жерде саясатта жалпы мамлекеттик башкарууда сен жашсың, сен жаңысың, же карысың, каргансың, же кезегиң келди, же кезегиң өтүп кетти. Андай сөз болбошу керек да. Шайлоо ошон үчүн шайлоо. Таразага салынат, демократия. Эл кимди тандаса, кимди шайласа, ошого баягыдай тапшырылат мандатчы. Кеп ошол тапшырылган мандатты, бийликти шайланган партиялар кандай пайдалана алышты? Мына 2010-жылы шайланган партиялар арасында көптөгөн биздин депутат байкелерибиз да бар. 2010-жылы шайланышты дагы бир ат менен. Азыр башка ат менен жаңы чапанды кийип алышып туруп, арып туруп дагы жактан ишибизге ашпай калды, иштетпей коюшту, жарабай калдык. Эми жаңыча мандат алгыла, мына дагы бир жолу ишенип бергиле деген менин оюмча ушул принцип мисалы парламенттик демократиянын түпкү принциптерине каршы келет. Анткени биз шайлап атканда андан кийин 5 жылдан кийин келип, ошол шайланган партиялар, депутаттар бизге отчетун бериш керек. Бизге жакса кайра мөөнөтүн узартып беришибиз керек, жакпаса башкасын шайлап беришибиз керек. Азыр болсо жаңы чапан кийинтип кайра чыгышат. Экинчи сөз. Менин оюмча биз азыр эле айттык, жанагы порог 10%, 5% бул шайлоочулардын, шайлоого катышкандардын арасынан 10% болсо дагы бул демократияга өтө жооп бербейт, бирок өт боло берет. Андан деле коркпой эле коюш керек. Кеп биз азыр бирдиктүү бир Кыргызстанбыз деп атабыз. Унитардык мамлекет деп атабыз. Облустар бул мурунку системадан калган. Эч кандай хозяйственный дагы, экономический, саясий дагы эч кандай мааниси жок азыркы облустардын. Эмне себептен, урматтуу депутат мырзалар, бизге жанагы регионалдык порогду биз алып салбайбыз? Ушул регионалдык порог эң ушул биздин демократияга каршы түпкү кызыкчылыгыбызга каршы келип аткан бир принцип болуп атат. Эмнеге? Анткени мына мисалы эмки шайлоодо биздин партиялар, мисалы же болбосо бул башка бир партиялар, бир партия кээ бир облустардан алып туруп 1 миллион добушту алып туруп, мисалы Нарын облусунан 500 добуш жетпей калып, регионалдык порогдон өтпөй калса, ошол 1 миллион добуш текке кетет. 1 миллион элдин добушу жарабай калат. Бул биздин унитардык мамлекетте ушул регионалдык порогдон биз баш тартышыбыз керек. Жалпы маселе боюнча. Рашид ага, азыр мына Эдил мырза белгилеп аткан нерсе 10%га көтөрөбүзбү, канчага көтөрөбүз маанилүү эмес деген маселени дагы талаштуу жагдай болуп атпайбы? Мисалы 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо жыйынтык чыгара келгенде мына жалпы тизме, кошумча тизме аркылуу келгендердин эсебине момчага көбөйдү, момундай өзгөртүү болду деп, айрым бир сандык болор болбос сандык көрсөткүчтөр менен мына 6-чы болуп өтө турган, менимче бүтүн Кыргызстан, тизмеден чыккан өтпөй калган дегендей да. Мунун мааниси жок деген сөзгө канчалык биз негиз беребиз? Мааниси өтө чоң эмес деп атам да. Бир партия көп болуп калды, бир партия аз болуп калды. Мааниси андан парламенттин өзүнүн эмеси содержаниясы өзгөргөн жок деген ошондой мааниде айтылып аткан сөз болуш керек менин оюмча. Анан бирок тиги 2010-жылкы шайлоо болгондо бүтүн Кыргызстан кошумча тизме аркылуу өтпөй калды деген, мен ал убакта Центр избиркомунун составында болчумун, борбор шайлоо комиссиясы. Кандай эсептөө, кандай цифрлар болгонун жакшы билем. Ал жерде открепительный талон деген бар болчу.
ошол открепительный талондор менен барабарлык бар болуш керек болчу. Башка жакка келип туруп кошумча тизмеге киргендер менен анан кийин өзүнүн ордунан жылып кетип туруп открепление алган эмелерден тиги. Бирок кандай болсо дагы пайыздык көрсөткүчтү өзгөрттү да. Ошондуктан бул нерсе өзүнүн баягы табигаты башка, ал жерде башка нерсе болгон. На самом деле результат ошондой болгон. Эми азыркы эме боюнча айтканда мындай болуш керек. Эми биз деген парохту абдан көтөрүп койсок, анда ар кайсы парламентте өзү парламент негизи биз парламенттик мамлекет болгондон кийин парламентте негизи баардык саясий күчтөрдүн баары тең бар болуш керек. Орчундуу күчтүү саясий күчтөр. Анан ошол үчүн баягы парламенттин мүмкүнчүлүк бербей, абдан бийик парох коюп кое турган болсок, анда сөзсүз баягы башка жолдорду издешет. Ошол эле саясий күчтөр. Бул жерде мен баягы Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары эмес, Борбор шайлоо комиссиясында иштеген тажрыйбам бар Кыргызстандын гражданини катары айтып атам. Эмне үчүн дегенде мындай баягы стабилдүүлүктү ушундай эмеси да бар, баягы кооптуу болуп калган учурлары. Анан ошондуктан мен айтып атканым мындай, азыркы бүгүнкү күндө бизде тажрыйба турат, парламент, действующий парламентте бизде 5 фракция бар. Ошол парламенттин ичинде отурган фракциялар, ошол жерде отурган депутаттар на самом деле билет бул коомчулуктун стабилдүүлүгүнө ушул парламенттин саны жетиштүү болуп атабы же жетиштүү эмес болуп атабы деп. Эгер парламент бүгүнкү күндө отурган парламент ушул тиги эмени босогону көтөрүш керек деп айтып аткан болсо, анда мен мисалы ойлойт элем ушу бир биздин эсепке ала турган нерсебиз, ушу бүгүнкү отурган 120 парламенттеги депутаттар ушундай чечимге келип атат деп. Ошол үчүн баягы шайлоого добушка салалы деген депутаттардын өзлөрүнүн сөзү бар. Ошого карата добушка салып көрсө да болот. Рахмат. Азыр мен залдагы суроолорду алайын сизде. Саламатсызбы, Бакыт мырза, сизге бир суроо берип кетейин дедим эле. Акыркы эмелерде Кыргыз Республикасынын мамлекетинде жаштар аябай билим деңгээли жогоруга жетти деп ойлойм да мен. Азыр Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайында окуп туруп, а жерден дагы жакшы өздөштүргөн балдар бар. Анан кийин Кыргыз мамлекетин бүткөн, жогорку окуу жайын бүтүп, чет мамлекеттен бүтүп келген балдар, ошолор жогорку кеңештин партиясынын шайлоосуна өтүп эме кылса, иштесе экен дедим да. Ушу суроого жооп берип койсоңуз, рахмат. Урматтуу эл журт, мен эмне үчүн жаңы деп атам. Парламент бул өзүнчө бир мектеп. Мына бизде канча деген процент жаш балдар келди. Биринчи жолу депутат болушту. Мына 4 жылдын ичинде алар тажрыйба топтошту. Азыр ошол балдар азыр даяр министр, даяр жетекчи. Ошондуктан жаш балдарды, жаш кыздарыбызды ушу парламентке алып келелик. Ал жерде парламентте биз ага тажрыйба берелик, үйрөтөлүк, мыйзам долбоорлор кандай иштелип чыгат, кандай бюджеттер бекитилет, кандай саясий көз караштар көрүш керек, анан ушул ишти аткарыш керек деген жаштарга орун берүү боюнча орун берүү боюнча. Анан кийин бул жерде бөлүү жарынуу, бул жерде эч кандай стратегия кылбаш керек. Бөлүнүп жарылып биригип, кийин биз келечекте бир калыбына келебиз. Партиялык принциптерге татабыз биз. Партиянын баягы азыр система менен иштерди алып баратабыз. Кийин барып биз мурда кандай эле? Биз мурда офистерге бөлүнчүбүз. Азыр эми партия бөлүнүп атабыз. Партиянын ичинде коомчулук бар. Ал жерде партиянын ичинде бир ой жүргүртүп, ал жерде бир жакшынакай чечим чыгып атышат. Ошон үчүн партияны өркүндөтүп, аларга жардам бериш керек. Жаштарды алып келиш керек. Жаштарды эгерде биз өстүрсөк, даяр кадрлар чыгат ал жерден. Рахмат. Анда эл ансында кыйналып кетти. Кадрды партия камдайт. Парламентте келип иштеш керек. Ал экспериментальный поле эмес. 5 жылдан бери элде уже кайгыга батып кетти. Анан принципиңер, программаңар болсо, ошо жамандаган партиялар бийликке чыкырса, эл чуркаган бойдон ошо бийликке иштеп кирип кетесиңер. Принципиңер сактагыла да. Ошол эле парламентке барганда ошо кыйналып турган элдин экономикасын көтөрүш керек. Ошол программаңардын жолун айтыш керек. Эл эртеңки келечек үчүн, ошол турмуштун жана бала бакыранын жанагы маселеси үчүн умтурган турат. Анан отуруп алып эле эртеден кечке момундай эксперимент кылабыз, анан тигинтебиз деп. Кеп жаңы адам барганда эмес, ушу тажрыйбалуу адамда, бул мурда кылган ишине туура маалымат бергенде. Эң коркунучтуу нерсе элдин тагдырын президенттер чечпей эле, шайлоо комиссиясы жетекчилери чечип атат тагдырын.
таза шайлоо болбойт дейт. 2 парламент республика деңгээлде шайлоого катышып келди. Мына Кара Сууну шайлоосуна Бакыт өзү катышты. Бирөө жазага тартылды. Эртеңки күнү эч нерсе ишенбей, ошо партиянын ичиндеги акыл эстүү балдарды чогултуп, башма баш бирден болсо да санагыла, бир протокол тапкыла ошо ката кетирген башкы комиссиясынын жетекчилерине. Ошону далилдеп столдун үстүнө койгула. Болбосо калктын арасында тегеренип атып, дагы бир 2 миллион элди жоготобуз. Мен ойлоп атам, партияны ушунун негизинде жакшылап камдагыла. Болбосо дагы жеңилесиңер. Кыска. Сиз да айттыңыз, резерв партияда болуш керек. Партияда резерв болуш керек. Ал жерде парламентте өсөт. Аң сезим өсөт. Саясий көз караштар өсөт. Андан кийин бул жерде урматтуу калайкал. Бул жерден баягы кооз сөздөрдөн качып, кур сөздөн качып, мына 23 жылдан бери бизге кулагыбызга ар кайсы сөздөрдү илип келди, лапшаларды. Андан кийин бир дагы өзүнүн айылына трактор алып барбай, же өзүнүн айылына бир мекеме курбай, анан бул жерде андан кийин кайсы программа менен, кайсы партия менен, кайсы тиги эмне менен, кайсы кадр менен чыгып атасың деген суроолорду. Биз кадрды өстүрүш керекпиз. Жакшы жаманбы биздин кыргыз элибиз мына өзүнүн калыбына келип атат партийный система менен. Ошол жактан биз парламент аркылуу биз өстүрүш керекпиз. Рахмат. Рустам, сиздин кошумчаңыз азыр албетте оошку иш жагын айтабыз. Майда партиялар же болбосо чакан иштеп аткан партиялар нааразычылыкты билдире беребиз. Бирок силерге балким мүмкүнчүлүк түзүп аткандыр да. Эгерде өзүңөрдүн партияңардын программасында өзүңөр чакан жерде жасап аткан ишиңер менен СДПК болобу, Өнүгүү Прогресске болобу, же болбосо башка партияга көрүнсөңөр, балким силердин дагы мүмкүнчүлүгүңөр ачылат. Туура, биз ал жагындагы ойлонуп, ал жагындагы ошол 4 азыр законопроект каралып атыптыр. Ошол 4 законопроекттен карадык да биз. Карап чыгып, бир жакшы жерлерин көрдүк да. Бул биз ойлоп атканыбыз элдин ошол 10% алыш үчүн дагы ушу партиялар кичине иштейби деген үмүт бар да бизде. Кандай болбосун, жакшыбы, жаманбы идеяны берип, ошол бир идеянын үстүндө биригиш керек да. Анан азыр биздин агаларыбыз отуруп, ушул жерде баарыбыз эле көрүп турабыз. Бир күнү Темир мырза айткандай, бир күнү позиция, бир күнү оппозицияда жүргөн биздин агаларыбыз бар. Алардын эмне үлгү ала алабыз биз? Мен айтып коеюн ушул жердечи. Азыр партиялар деп атпайбызбы? Менин оюмча азыркы учурда майда партия, чоң партия деп деле бөлүнбөй. Мен, например, мисалы, мына чоң партия, эң эле чоң СДПК партия 2 жолу сизге президент тапшырма берди, өкмөт түзүп. Сиздин партияңыздан бир да премьер-министр чыгара алган жоксуңар. Кайдагы кадр? Кайдагы кадр? Кыска жооп бериңиз. Так что менин оюмча азыр биздин Кыргызстанда бир да партия жок, саясий партия деген. Клан, жер-жештелик, анан баягыдай чийки келе калгыла, акчаны бере калгыла, чыга алгыла деген сөз. Бир дагы партия жок Кыргызстанда. Эми Эдил мырзанын айтканы мында эл көзүнө туура көрүнүшү ыктымал, бирок ар бир жердин өзүнүн чындыгы бар. Парламенттин да чындыгы бар. Парламентте 5 партия отурат. Ал 5 партиянын 5өөнүн күчү бирдей. Биздики 21%, башкалардыкы ошого жакын. Маселе мындайда, ошо 5 партия айтат, эмне? Тиги спикерлик, төрагалыкта дагы парламенттин төралыгында сериал алып атасыңар. Эмне, премьерликте сериал аласыңар деп айтат. Биз эмне үчүн консенсуска келип атабыз? Башка партиялар менен тил табышып, коалиция түзүп атабыз. Анткени себеби алар менен ошол кызмат орундарын бөлүштүргөндө саясий кызматтарды. Премьерликти сен ал, төрагалыкты мен алайын, мындай кылып турам, мындай кылып иштеп, могу программаны ишке ашыралы деген бир тил табышууга келип атабыз. Тил табышпай эле баарын мен алам деген жерде эч алгыжылуу болбойт. Анда коалиция түзүү мүмкүн эмес болчу. Бул парламенттин чындыгында жоопкерчилик качан болот? Качан бир партия көбүрөөк, мына жана Турча жөнүндө айтпады, 48% алган бир эле партия. Ал Таyyip Эрдогандын ак партиясы алды. Ошон үчүн алар өздөрү 3 жолу, 3-чү жолу. Бизде ак жол 44% алган, жыргап кеттик биз. Маселе анда эмес. Ак партия 48% менен алып жыргатып атат Турчаны. Демек иштей бериш керек. Ак жолдун кантип келгенин силер жакшы билесиңер. Ак жол кантип парламентке келген 2007-жылкы шайлоого катышканда жакшы билесиңер. Аны салыштырууга болбойт. 44% алган жыргадыкпы? Кеп мындайда силер баягы фактынын өзүн чукуп албай, жалпы картинаны карап айтсаңар, ошондо түшүнсө болот. Мен дагы жолу айтам. Ак жол кантип келгенине жараша, эч кимди жыргата алган жок. Ошого жараша кетти. Кандай келсе ошондой кетти. Чыныбек азыр залдан 1-2 суроону ала калайынчы. Тез-тезден кыскага бергиле. Саламатсызбы Бакыт мырза, саламатсыздарбы бүгүнкү залда отурган коноктор. Мына шайлоо укугу, ар бир адамдын шайлоого укугу бар. Эме партияда канча 5 партия болгон болсо, биз ар бирибиз ынтымак менен шайлашыбыз керек. Ар бир партия иштегенге укуктуу.
бири бирибиз менен аябай тыгыз байланышта жакшы иштесек, ошондо гана биздин партиябыз өнүгөт. Ансыз алдыга артта начар болуп калат да. Ошон үчүн алдыга кетишибиз керек. Рахмат. Микрофонду берсеңиз. Бул жерде мен мына коалиция боюнча айтып кетейин. Мына жаңы система менен иштеп келатабыз. Түздөн түз бул жерде кемчилигибиз, бул жоопкерчилик жок коалицияда. 3 фракция коалиция түздү. Атамекен, Арнамыз, СДПК. Жакпай калды, Атамекен чыктык, премьер-министр кетти, калганы калды. Кайра эле ошол коалиция түздү. Биз мына азыр мыйзам долбоорду иштеп чыгып атабыз. Эгерде кайсы бир фракция коалициядан чыгып кетти, кайра ошол коалицияга эгерде ошондон эле түзүлсө, кайра кирбеш керек. Анткени бул жерде жоопкерчилик деген бар. Жоопкерчилик жок коалицияда. Ана ошондан биз азыр улам өсө албай атабыз. Алдыга көздөй Парламенттеги баш айланткан жана оюндарды четке алабыз. Анан кийин партия көп, фракциялар көп болуш керек. Андан коркпош керек. Күчтүү коалиция, күчтүү оппозиция болуш керек. Эгерде бир эле оппозиция, бир эле фракция болсо, 5 партия коалиция болсо, анда тең болбойт. Ошондуктан бул жерде коалиция и оппозиция бирдей болуш керек. Көп болуш керек фракциялар. Рашид ага, мисалы кээ бир мамлекеттерде бир эле пайыздык жанагындай босогону коюп коюшат экен дагы, канча партия өтсө дагы, ошолордун арасындагы идеялык жактан жакындашкандардын баардыгы бир жанагындай коалицияны түзүп алып, анан ынтымакташып иштеп кетүү принцибин өтүп алган экендигин айтып атышат да азырчы. Бизге ошол жетүүнүн жолу канчалык кепилдиктүү? Азыр мына макул 10%, 10 миллион сомдук жанагындай шарттарды аткарып туруп шайланалы. Ошондон кийин эле жанагы биз айтып аткан талаптардын баардыгы аткарып, туруктуу, стабилдүү иштеп кеткен өкмөт түзүп эле кетет деген кепилдик барбы, кандай эс? Коалицияда канча фракция көп болсо, эми ошончо Эдил айтып аткандай ошончолук жоопкерчилик азыраак болот. Ар бир ошо коалициянын мүчөсүндө. Негизгиси коалиция бир партия үстөмдүк кылып эле премьердикти, министрлик орунбасарларды, спикерди баарын алып атканы мунун жакшы жагы жок. Такыр эле абдан эле чаржайып болуп эле майдаланып эле коалицияга 7-8 анан мен өзүмчө фракциямды өлөмөтө берсе, анын да элге кызыкчылыгы жок. Ошол үчүн мен дагы айтып атам, бүгүнкү күндөгү парламенттеги турган тажрыйбаны ошо жалпылап туруп, анан ошого жараша чечиш керек деп. Уже иштеп көрдүк да. Силер сунуштап аткан принцип боюнча Бакыт мырза айткан демилге сыяктуу бекемдөө системасы барбы азыр ушул мыйзамда? Эртең биз чачырандуу болуп барганда оюндарды уюштурбай сунуш кылган принцип боюнча ошо бекемдөөнүн бир жолу биз сунуш кылган принцип. Негизи партиялар күчтөнсө, биз демократияны ар кандай түшүнөбүз да. Америкада 2 партия менен демократия жашап атат. Европанын көп өлкөлөрүндө ошондой. Англияда деле негизи 3 партиядан ашык парламентке келбейт. Мындай бизде бир түшүнүктөр бар да, бир жээктен экинчи жээкке эле чабалактап мындай улам мындай бир жерге токтолбойбуз да. Ошон үчүн биз 5 жылда бир конституцияны алмашып коюп деле аны эрентөрөн көрбөйбүз. Мыйзамдарыбызды 2 күндө бир алмаштырсак деле эрен көрбөйбүз. Негизи сөзүнө тура албаган адамга кантип ишенүүгө болот? Ана конституциясын 2 күндө 5 жылда бир алмаштырган өлкөгө ким ишенет? Убактыбыз аз калды. Темир мырза, ойлонуш керек да. Ушул система менен айтып аткандай макул 3 эле партия өттү дейли, туруктуу иштеп кетет деп ишеним көрсөтсөк болобу? Эми 3 партия кандай экенин билиш керек. Эми ар бир кызыкчылык айта берсек, элди да нараазычылык кылабыз. Эң негизгиси ошол шайланган адамдар ар бир адамдын жанадын тагдырын чечет. Эртеңки жашоо эрежесин түптөйт. Ошол тагдырыңарды эне керек болсо баласы үчүн жанын да берет. Жанагы анча ок аткалдатпай, жакшы ойлонуп коом, эртеңки келечегиңер үчүн аракет кылыш керек жаран. Жанык партия болсо ар бир күнү молдоке намазга чыккансы ар бир жанадын сапатын аң сезин ойготуп, ошондо гана жеңип чыгабыз. Рахмат. Бизде кандай болбосун шайлоо бул дайыма талаш тартыш, кайчы пикирлер менен коштолот, бирок эң негизгиси мен Кыргызстанды өнүктүрөм деп аткандан кийин ошол Эдил мырза белгилегендей айткан сөзгө туруп, сунуштаган программасын аткарып, элдин кызматында болсо деген гана тилек менен жыйынтыктайбыз. Саламаттыгыңыздар.